Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Ушинтип биз эки дарыгер аттуу медициналык подкастыбыздын 4-сезонун баштап жатабыз. 4-сезондо биз ВИЧ жана СПИД илдетине багыштамакпыз. Себеби ВИЧ-СПИД оорулары 21-кылымдын эпидемиясы катарына кирет. Подкастыбыздын алып баруучулары мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегим Жетимишева. Бүгүн бизде конокто дарыгер-эпидемиолог Насият Кемелбекова. Азыркы учурда шаардык ВИЧ-СПИД оорунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү борборунда иштейт. Саламатсызбы, Насият? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Ооба достор, бүгүн биздин бул сезондун ачылышы эң кызыктуу тема болуп эсептейбиз буну. Себеби дегенде элдерде ачык айкын, жакшы, туура берилген информация тилекке каршы кыргызча сүйлөгөн жарандарга бир азыраак же болбосо аз көрүнүп атабы билбейм, элдерде информация тегеле жок болуп атат да. Биз баарыбыз билгендей эле биз орусча айтабыз, ВИЧ анан СПИД депчи. Экөөнүн айырмасы барбы же болбосо экөө бирдей эле түшүнүкпү? Жана ошондой эле ушул жерден эле суроолорум. ВИЧ деген эмне, жана СПИД деген эмне, жана качан пайда болгон деп тарыхын айтып берсеңиз бизге. Биз баарыбыз көнгөндөй эле ВИЧ, СПИД деп экөөнү дайыма жазганда дагы чогуу ала жүрчүбүз. ВИЧ, СПИД деп бирдей эле көрчүбүз да. Негизи ВИЧ деген орусчадан алганда вирус иммунодефицита человека болот. АИФ кыргызчасы адамдын иммун жетишпестик вирусу деп эсептелинет. Негизи оору башталганда ВИЧ инфекция болуп эсептелинет. То есть биринчи стадиясынан 3-чү стадиясына чейин оору башталганда ВИЧ инфекция катары каралат дагы. Андан кийин уже 4-чү акыркы стадияларында СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита деп айтылат да. Если орусчадан ала келгенде. То есть бул акыркы стадиялары болуп эсептелинет. Экөөнүн айырмасы ошондо. Бирок ошол ооруну пайда кыла турган вирус бул бир эле вирус. Организмге киргенде ал эч кандай СПИДке жеткенде өзгөрүү болбойт. Оорунун суту, то есть основасы бир эле болуп эсептелинет дагы. Организм канчалык иммунитет деңгээлде канчалык аябай басаңдаса, ошол убакта СПИД стадиясы келген болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн ВИЧ инфекция жок адамда в среднем иммунитет 750 клеткадан болсо, иммунный клеткалар CD4 клеткалар деп коет. СПИД стадиясына келгенде 200дөн уже ылдыйлап кетет. То есть иммунитет башка ооруларга каршы туруусу азайып калат да, аябай. ВИЧ инфекция оорусу официальный катталуусу 78-жылы болгон. Америка менен Швециянын гражданиндеринде болгон. Анан кийин Танзания менен Гаитинин гражданиндеринде. Регистрация болгондо СПИД оорусу башталганда. То есть биринчи уже СПИД индикаторный оорулар деп коет. Саркома Капоши вот акыркыларында кошула турган болот. Ошол саркома Капоши аркылуу чыгып, США менен Швециянын гражданиндеринен регистрация кылынганда, негизи ал гомосексуалдардын рак оорусу деп башталган. Ошондон анан кийин стигматизация болсо керек. Негизи окумуштуулар изилдөө жүргүзүп келет эмес, буга чейин бир канча теория болгон, негизи каяктан пайда болгон депчи. Маймылдардан 78-жылга чейин 40 жыл мурун эле пайда болгон. Андан көп жылдан эле пайда болгон деп эсептелинет да. 100 жыл мурунку замороженный сывороткалардан деле тоже караса уже вирустар болгон. Тапкан, да, вирусту табышкан болчу. Эң официальный уже СПИД деп диагноз берип регистрация өткөнү 1981-жылы болгон. Официально ушундай оору бар деп вирусу таап чыгышкан. Бул дүйнөлүк тарых экен. Эгер Кыргызстан жөнүндө айтсак, сизде маалыматыңыз барбы? Биз качан жолуктурдук ошол ооруну? Эң биринчи Кыргызстандын гражданинде 96-жылы регистрация болгон. Ага чейин иностранный чет жердин гражданинден регистрация болуп, бизде лётное училищеде Токмокто окуп жүргөн иностранный гражданинден регистрация болуп, анан именно биздин Кыргызстандын жаранында 96-жылы пайда болгон. Жылына 1-2 случай болуп, ошентип жүрүп акырындап өсүп атат да. Мен башында эпидемия деп айтып кеттим. Азыркы учурда сиздин оюңуз боюнча бул эпидемиялардын бирөөсүнө киреби? Эпидемия, если бөлүштүрө келгенде, генерализованный, то есть общий, бардык жарандарга тараган, анан концентрированный деген ключевой группалар деп коет. Ошолорго тараган болуп бөлүнөт да. Негизи биздики концентрированный болуп эсептелинет азыр. Чоң жарандарга статистически уже еще тарай элек да, бирок есть риск. Коркунуч бар. Да. Кыргызстандын тарыхы боюнча токтолуп кеттик. Баягы акыркы жолу 96-жыл деп айттыңыз. Биринчи жолу. Кыргызстанды азыркы учурда жалпы абалы кандай деп сурайын дегенде, себеби
былтыр мен эсимде бар, баягы профилактика түрүндө баягы биздин базарларды текшергенде 2 сааттын ичинде канча бир калп айтпасам бир 60 жарандын ичинен бир 3-4 чыкты деп укканмын да. Бул абдан чоң көрсөткүч деп айткан. Ошондуктан азыркы учурда Кыргыз мамлекети боюнча, абал боюнча айтып кетсеңиз. 1-январга 21-жылдын 1-январына Кыргызстан боюнча 10.343 жарандан табылган ВИЧ инфекция оорусу. Алардын ичинен именно Кыргызстандын жарандары болуп 9.770 адамдан табылган, дагы чет жердик жарандар 573 жарандан табылган ВИЧ инфекция регистрация болгон. Бирок бул деген акыркы диагноз эмес. Не то что диагноз, регистрация эмес да, негизи ВИЧ инфекция баарыбызга белгилүү болгондой эле көпкө чейин билинбей жүрө берет, дагы адамдар көбүнчөсү кайрылбай жүрүшү мүмкүн. Сандар көбүрөөк болушу мүмкүн да. Аныктай элек десек, изилденбеген бейтаптар көп да. Аныктала элек, адамдар кайрылбай. Жобосо кайрыла элек да. Кайрыла элек, диагностикага өзүлөрү эле келип, өз каалоосу менен келип текшерилейин дегендер бир аз азыраак болгон үчүн ошо регистрация азыраак да. На самом деле көбүрөөк болушу мүмкүн. Макул, эң кызыктуу бул жерде сурообуз. Жугуштуу туурабы? Жугуштуу вирус кайсы жол менен жугушат? ВИЧ инфекция оорусу негизи 3 жол менен жугат. Бул сактанбаган жыныстык катнаштын баардык түрлөрүнөн. Ошо мүмкүн риск высокий. Сактанбаса, анан кан аркылуу жугушу мүмкүн, парентеральный деп коебуз, и энеден балага жугушу мүмкүн. 3 гана жолу бар да. Жукпай турган жолдору бул саламдашканда, кучакташканда, ВИЧ инфекция менен ооруган адамдын жанына туруп сүйлөшкөндө, то есть воздушно-капельный эмес да. Же болбосо бир бассейнге түшүп, же болбосо чогуу бассейнге барганда, даже көлгө барып чогуу сууга түшүшсө жукпайт да. 3 жолдон бөлөк контакттар боло турганда жукпайт. Кээ бир адамдар ошо түшүнүп алат, воздушно-капельный болушу мүмкүн деп үйгө башка жерге жашасын дегендей кылып уже бөлөкчө түшүнүп алышы мүмкүн да. Угармандарды мындай суроодо кызыктырышы мүмкүн. Төрөт учурунда жуктуруп алышы мүмкүнбү? Жана стоматологко барганда да жуктуруп алышы мүмкүнбү? Төрөт учурунда ким балага жугушу мүмкүнбү же медикпи? Врачтарыбызбы? Балага. Ал сейчас стоматологияга же медицинский инструменттер аркылуу жооп берип кетейин. Биринчи, андан кийин балдар чоң тема да, можно сказать. Медицинский инструменттер аркылуу жугушу минималдуу, катталган эмес. Себеби дегенде вирус сырткы организмден сырткы жерде туруктуу эмес, көпкө жашай албайт. Бат эле өлүп калат десек болот да. И медицинский инструменттин баары, каражаттардын баары, анын стерилизация, дезинфекция деген бар. Эң эле аз дегенде дезинфекциядан өтүшөт. Как минимум спиртовый же болбосо антисептиктер менен протирание кылат инструменттерди. Анда уже вирус моментально эле өлөт десек болот да. Сразу эле ошол дезинфектанттарга тийгенден кийин эле өлөт десек болот. Вот, андан кийин стерилизация өтөт. То есть медициналык учрежденияларда ВИЧ инфекция жугузуп алышы жокко эсе десек болот. Прямое переливание болгондо гана родственниктен срочный болуп туугандан тууганга деп билинбей калып эле неметпесе. Но это сейчас не практикуется, донорстводан текшерилет кандар жакшы. Сиз сурай кеткенде жанакы энеден балага жуга турган убакыт дегенде, боюнда бар убагында аял киши баланы пландаштырып атканда, то есть беременность пландаштырып атканда, боюнда бар убакыт болуп калганда и даже төрөөргө аз убакыт калганда дарыны ичип баштаса, риск азыраак болот балага жукканга. Риск аябай аз, когда беременность убагында дарыны ичип баштаса, риск аз болот, если вирусный нагрузкасы аябай ылдый түшкөн болсо. Төрөт убагында биз азыр рекомендуем, если вирусный нагрузка деп коет, жана кандагы вирустун көлөмүн карайбыз биз. 1 кубик 1 миллилитрде канчалык деңгээлде вирустун клеткалары бар. Если ошол клеткалар 40тан ылдый болсо, аял киши макул болсо, биз өзүңөр төрөгүлө деп рекомендация беребиз. Төрөп атканда лишний инвазивный процедуралар, жанагы вскрытие околоплодных, гинекологдор өзлөрү вскрытие кылбаш керек. Пальцевый исследованияларды өзлөрү бат-баттан көп жасабаш керек да, то есть инвазияны азайтыш керек. Минимумга жеткизиши керек да. Ошондо гана анын кесарево менен төрөсө болот, то есть балага жугузбагандай кылып. Анда риск совсем жок болот практически. Аял киши сроктун аяктап калганда да ВИЧ инфекция чыгып калышы мүмкүн. То есть төрөөрүнө аз убакыт калганда да. Же болбосо төрөп аткан учурунда ВИЧ инфекцияны роддомдон экспресс-тест кылып көрүп калышы мүмкүн. Ошол моментте сразу дары берилет. Антиретровирустук дарылар кесарево аркылуу төрөтүшөт. Если ошондой рисктер боло турган болсо, и балага төрөлгөндөн кийин 4 сааттан көп эмес убакытта сироп невиропинный бар, антиретровирустук дары. Аны профилактикага гана дагы берет. Анан в последующем, если балага жугуп кала турган болсо, это минимум
лечение катары да кетсе болот да. Негизи бала беременность пландаштырганда төрөлгөндөн кийин балага в обязательном порядке 4 сааттын ичинде неверапин бериш керек. Бул зависит этпейт вирусный нагрузкасы кандай болгон мамасы и бала кандай төрөлдү, андан да зависит этпейт. Төрөлгөндөн кийин неверапин сироп берет. Чоң рахмат жооп бергениңизге. Чындыгын айтканда мен ошол төрөт боюнча баягы ВИЧ СПИД менен ооруган боюнча маалыматтарым аз болчу, бирок азыркы сиз айткандан кийин мен толук маалымат алдым деп ойлоймун. Анан кийинки сурообуз ВИЧ СПИДтин белгилери жөнүндө айтып кетсеңиз, себеби биз азыр кандай жугат деп эле маалымат берип атабыз, бирок белгилер тууралуу маалыматыбыз жок да, айтып кетсеңиз. ВИЧ инфекция оорусу ошо көптөн бери эмнеге коркунуч бир аз жаратып келген себеби дегенде бул ошо адам жугузуп алгандан кийин 10-15 жылга чейин билинбей жүрө бериши мүмкүн. Башынан баштап айта кетсек, мисалы үчүн адам жугузуп алды кече мурда күнү да, допустим, риск болуп калып, ВИЧ инфекция жугузуп калгандан кийин даже лабораторный метод менен бир 3 айга чейин көрбөй калышыбыз мүмкүн. Себеби дегенде антитела топтоло элек болот. Период окна деп коет ошол моменттичи. Ошон үчүн биз ар бир адамга текшерилгенден кайра 3 айдан кийин желательно, если риск болсо текшерип койгула деп рекомендация беребиз да. Ага еще токтойбуз, ага дагы кененирээк. Ал лабораторный диагностика боюнча 3 айдан кийин уже көрүнүп башташы мүмкүн. Адамдын өзүнүн сезүүсү боюнча, өзүнүн симптоматикалары боюнча башында гана жанакы острый период деп коет, острый ретровирусный синдром деп коет. Оору жуккандан кийин негизи любой антигенге организм реакция кылат да. Общий вирусный эле заболевание болуп өтүп кетиши мүмкүн да, окшош болуп элечи. Ал кетиши мүмкүн, слабость деп коебуз жанакындай. Бир аз убакытка температурасы көтөрүлүп эле, обычный грипптер бар го, ошондой сыяктуу көтөрүп туруп андан кийин адам значит простуда болуп калдым деп эле ошол периоддон өтүп кетиши мүмкүн да, андан кийин билинбей жүрө берет. Андан кийин билинбей жүргөнүн себеби биздин иммунитет ошол вирус менен аябай каршы туруп болгон ресурстарын ошол вируска каршы жүрүш үчүн кетирет да, ресурстарын, иммунитеттин ресурстарын. Себеби дегенде бир күндө вирус 100 миңге чейин, миллионго чейин репликация болуп көбөйүшү мүмкүн организмдечи. Ошого биздин иммунный система бардык ресурстарын кетирет дагы, и 10-15 жылдан кийин иммунитет восстановление боло албай, болгон ресурстар кетип, башка оорулар кошула баштаганда ошондо анан клиникасы башталат. ВИЧтике. Ал клиникасы башталганда көпкө чейин температура кармалып турат. Бир 40 күнгө чейин, андан көп. Биз 1 айдан көп кармалган деп коебуз. 1 айдан көп кармалган диарея. Белгисиз эле адам арыктай берет. Герпетический оорулар жана бизге учуктар чыгат, ошолор бир аз генерализованный болуп көбүрөөк тарайт денеге. Апоясывающий, лишай деген сыяктуу оорулар кошулат. И эң негизгиси оору иммунитет түшкөндө туберкулез кошула турган болуп эсептелинет. Туурабы? Ошон үчүн биз туберкулезный служба менен иштеп, алар ошо туберкулез диагностика болгон адамдардын баарынан анализ алат. Иммунитет басаңдай баштаган менен эң биринчи оорулардан болуп кошула турган ошол болуп эсептелинет дагы. Анан бездер чочуйт. Околоушный бездер, подмышечный, колтуктагы, кулакчыктагы бездер чочушу мүмкүн. Алар дагы 1 айдан көпкө чейин чоңойгон боюнча сакталып турат. Любой оору, кошулган оору көп убакытка созулат да, себеби деген иммунитет аларды басып кетирүүгө ресурстары жок, каршы тура албай калат да агачы. Ошон үчүн оорулар көпкө созулат. Анан этиологическое лечение деп коет эмеспи? Мисалы үчүн оппортунистический оору деп койсо, биз ВИЧ инфекциянын үстүнө кошулган оорулар оппортунистический деп эсептелинет. Ошолор кошулганда биз этиологический гана лечение кылып койсок, жанакы симптоматический лечение кылып, мисалы үчүн кошулган эле оорун дарылап койсок, убактылуу гана жоголушу мүмкүн дагы, андан кийин кайра уже баштай баштайт. Кайра клиникасы чыга баштайт. Бирок ошол замат антитела канда болот да туурабы? Антитела канда болот? Антитела деген эми 70 стандартный инфекционный ооруларда эле 72 сааттын ичинде уже вырабатываться дейт башталат. Топтолгон убактысы ошол 14 күн 21 күндө алат да, и 3 айга чейин ар кимдин организмине жайышуу. Биз ошон үчүн лабораторный диагностикадан антителаларды 14 күн 21 күндүн ичинде жуктурган моменттен баштап 14-21 күндүн ичинде көрбөй калышыбыз мүмкүн. Антителалар достаточно топтоло элек. Топтолгондон кийин экспресс тест болобу, ИФА анализдер болобу, барып тапшырса уже көрүнө баштайт. Лабораторный көп учурда ошо лабораторный подтверждение болгондо симптом жок болгон үчүн адамдар көп учурда ишенбейт. Менимче диагностика менен дарылоо боюнча биз кезектеги подкастыбызда сүйлөшөбүз. Ошондуктан азыр биз мифтер тууралуу сүйлөшүп кетсек, себеби көптөгөн мифтер бар да бизде. Кесиптешим Бегимай, сиз баштап берсеңиз. Кандай десем, бул оору деген бир аз информация аз,
элде. Ошондуктан ушунчалык көп мифтер бар экен бул оору жөнүндө. Биз тагыраак айтып, элдердин ойлорун кичине тууралап коелу. Биринчи миф бул АИФ деп айттык. Адамдын иммундук жетишпестиги вирусу бул жок оору. Буну деген жомок кылып эле элдер айтып коюшкан деп айтышат экен да. Буга кандай жооп бересиз? Медициналык образованиясы жок, мындай жөнөкөй жарандарга карасаң логичный да, бул жок оору дегенчи. Себеби дегенде айтып атпаймынбы, жанакы лабораторный гана метод менен табылганда антителолорду кандан көрүп 10-15 жылга чейин симптому жок болот оорунун. Эми өзүм пример катары алып койсом, мисалы үчүн мага деле бирөөнө оорун айтса, клиникасын көрбөсөм, симптомдору эч кандай чыкпаса, оорунун белгилери жок болсо, адамдар ошонун айынан бул оору жок деп ойлошот. Симптомдор чыкканга чейин бизге андай күндө эле кездешет десем болот да, себеби бул оору жок, силер буну ойлоп тапкансыңар, жөн эле дарыны адамдарга берип, ошондон акча табыш үчүн эле жасагансыңар дейт да. Бессимптомный стадиядан, жана белгиси жок стадиядан адамга ВИЧ-инфекция менен ооруп атат, сиздин каныңызда ушундай табылыптыр десе, силердин лабораторияңар туура эмес коюп атат деши мүмкүн. Менде эч кандай белгиси жок болгондон кийин бул ооруга мен кантип ишенем? Бул оору менде жок да, эмне үчүн анда мага сезилген жок, мага көрүнгөн жок, белгилери менден чыккан жок. Силер деген арыктайт деп атасыңар, же болбосо башка оорулар кошулат деп атасыңар, алар жок болгону значит мен оорубайм да, силер мени алдап атасыңар деген учурлар көп болот. Экинчи миф бул СПИДке чалдыккан адам менен сүйлөшүүгө болбойт, себеби вирус жугузуп аласың деген. Кандай жооп бересиз? Тонкий момент десек болот, потому что стигматизацияга дагы тиешелүү болуп кетет. Себеби дегенде ошол оору пайда болгондо ключевой группалардан көбөйгөн деп, контакт кандай жолдор менен жугат деп белгисиз болуп, анан адамдар коркушкан. Клиникаларын, симптомдорун башында сразу СПИДтен эле көрүшкөн да, аларча биздей болуп бессимптомный стадиясынан көрүп неметкен эмес дагы. Ошондон тийип денесинде жаракаттарды көрүп, допустим, саркома Капоша дегендерди көрүп, прикосновениянан жугушу мүмкүн деп неметкен. Же болбосо туберкулез сыяктуу эле алмаштырып, меры предосторожности кылып эле алысыраак туруп сүйлөшпөйлүк же контакт кылбай эле коелук деп эле коркуу сезимдер да, бул адамдын негизгиси коркуу сезим. Эми бул 70-жылдары, 80-жылдары болгон. Ошол маалыматтарды бир топ убакытка чейин бизге 70-жылдан бери туура эмес жетип келе берип, азыркыга чейин сарафан радио дегендей эле сыяктуу эле да, сөздөн сөзгө кетип жүрүп эле коркуу сезим баары бир калып калган да. Адам менен тез контакт болбош керек депчи. Бирок ошентсе деле азыркы жаштарда ВИЧ-инфекцияга болгон көз караш өзгөрүп келатат десем болот да. Себеби алар башкача, жакшы тарапка өзгөрүп келди, жакшы тарапка. Мен өзүм жумуштан, практикадан көрдүм, канча бири-бирине поддержка кылып, достору тартып кеткен учурлардачы. Бул эми албетте бизди сүйүндүрөт, мындай сөзүбүз. Бирок мен бир нерсени айткым келип атат да, ошол биздин сөзүбүздөн, сүйлөшкөнүбүздөн, билесиңби, Эрмек, гепатит деп биздин коногубуз келбеди беле? Анан кийин ошону да айтпады беле бизге? Биздин угуучуларыбызга жыныстык анамнезди сурагандан уялбагыла депчи. Ал сөз бул жерге да тиешелүү экен деп жыйынтык чыгардым го өзүмө. Себеби дегенде эч кандай уяты жок өзүңдүн ден соолугуң үчүн. Себеби дегенде бул алгачкы жугушуу жолу болгондон кийин уялбай жыныстык анамнезди сураса болот экен деп ойлоп койдум. Ооба. Чоң рахмат Насият. Бүгүн биз 4-чү сезонубуздун 1-чи эпизодуну аяктап жатабыз. Менимче угуучуларга абдан пайдалуу маалымат болду деп ойлойм. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер суроолоруңуз болсо, ошол Instagram баракчабызда же YouTube каналдарыбызда калтырсаңыз болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул подкаст Бириккен Улуттар уюмунун ВИЧ жана СПИД боюнча биргелешкен программасы менен биргеликте UNAIDS уюму менен жазылды.